Айыл чарба, тамагаш кайра иштетүү, туризм, экономика жана санариптик технологиялар. Бул багыттар боюнча Казакстанда ачылган италиялык жогорку окуу жайлардын филиалында студенттер билим ала алышат. Марке политехникалык университетинин кампусу Ильяс Жансугуров атындагы Жетису университетинин базасында жайгашкан. Анда лекцияларды италиялык окумуштуулар жана профессорлор окутушат. Студенттер биргелешкен илимий изилдөөлөргө жана эл аралык такшалмаларга катышууга мүмкүндүк алышат. Окуу аяктагандан кийин бүтүрүүчүлөргө дароо 2 жогорку окуу жайдын дипломдору берилет. Программа «Двух диплом» дает огромную возможность для нас, чтобы мы развивались. Кош диплом программасы бул жаатта өнүгүүгө чоң мүмкүнчүлүк берет. Келечекте өздөрүн башка өлкөлөрдү сынап көрүштү. Ошондуктан бизге зор маданий мүмкүнчүлүк ачат. Мен келечекте Италияда иштегим келет. Ошондой эле бул жерге келип, тажрыйба топтоп, ал тургай бул окуу үчүн салым кошкум келет. Хочу поработать в Италии, также получить огромное количество опыта, чтобы прийти сюда и, возможно, даже принести свой вклад в этот университет. Это возможность познакомиться с другими людьми. Бул башка адамдар менен, тактап айтканда, биздин чет элдик профессорлор менен таанышууга мүмкүнчүлүк. Биз уникалдуу билимге ээ болобуз жана ар кандай долбоорлорду өзүбүздү көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алабыз. Биз жаңы технологияларды көрүп турабыз. Келечекте баарын түп тамырынан бери өзгөртүүгө боло тургандыгын жана биздин мамлекет Казакстан келечекте дүйнөлүк рынокторго чыккандыгы жөнүндө кам көрөрүн түшүнөбүз. Ошондой эле биз бул жаатта адис болуу мүмкүнчүлүктөрүн көрөбүз. Стать специалистами именно в этой области. Белгилей кетсек, быйыл Казакстанда чет өлкөлүк жогорку окуу жайлардын 11 филиалы ачылат. 2024 жылы республикада 23 чет өлкөлүк университеттин кампустары иштей баштады.